Саламатсызбы замандаш. Мен bir топтон бери мына патенттин тапшырмасы менен, Кыргыз патент мекемесинин тапшырмасы менен Манас эпос жөнүндө сөз болуп атат. Манас окуп таануунун инновациялык усулу деген темада bir чакан китеп жазып аттым эле. Буга чейин усул деген методикада буга чейин бул инновациялык усулу деген, жолу деген мааниде ушу жазылбаптыр. Анан менин Каргадайдан каныма сиңген, жаныма бирге жүргөн дегендей Улуу Манасты көп эле кан какшап айтып келатабыз. Аны бузулган жөнүндө айтып келатабыз. Эми ошонун усулун бул интернеттин жолуна салып, интернеттин кырдаалына, ыргагына салып, тез окула турган, тез түшүнө турган азыркы муун үчүн. Азыркы муун эми ат жалында ушундай учкул заманда жашап атпайбы? Ал узун сөздү жактырбайт. Жалаң мына TikTok ыкмадагы маалыматтарды анан жанагы самолетто, сапарда, пароходдо баратканда окуй турган ыкмада жазып атам да, колдон келишинче. Эми чыкканда көрөсүздөр. Аны мени сындаган кишилер айрыкча жакшы көрөт, аны билип атам. Ошо жоопкерчиликте карап аягына чыгып калдым, Кудай кааласа. Bir 100 беттин тегерегинде bir усул болот да. Анан эми Улуу Манас, ушул Манас бабабыз дайыма менин жанымда жүргөндөй коштоп, эми улуу жараткан колдойт деп айтылат. Эми арбак ошол Манас атабыздын арбагы жанымда жүргөндөй сезилет. Сезилип жүргөн учурда азыр жолдо кетип баратсам, эс алып басып баратсам, алдымдан ушул Манасчы, кыргыз эл акыны деп наам берилген болсо керек, ордени да бар, медалы бар, байтор Сейдирахманов Назаркул байке алдыман чыкты да. Эми дал келүүбү, же белгиби, же шаанабы сүйүнүп кеттим өзүм. Ошол улуу Манасчылар кийинки эми мына жазылып калган Сакеңди көрдүк да, жазуу боюнча өзү жанынан көрбөсөк да, кол алышпасак дагы. Андан мурунку Сагынбай жөнүндө бизге толук Манас жазылып калган. Ушул 2 алттан кийинки эле ортодогу Манасчылардын арбагы кечирсин, ушул Назаркул байке мага көңүлүмө төп келет да. Şu Manasçılık jişanası, Manasçılık bir bayağı orça aytkanda şkolası, anan oşondoy bir daremeti var kişi da. Çınığı Manasçılık daremeti var. Anan aldıma çıkkanda suyunup kettim, kol alışıp, al kişi siz dep söyleyet, öte sılık kişi. Anan bir çeyti kaygırdım abi. Şul Sakengdele, Sayakbaydele uağında kadırlangan emes, anı köp ayttım. Kayran Muhtar Ağuz pavedasına salıp barıp, ölörünün aldığında, öz ölörünün aldığında 58. yılı Kazgu, Kazak Mamleket Üniversiteti'nin çoğun zalına Kazaklar intelligensiyasını jiyip alıp, sender bilip alırlar mınday magikan, mınday adam hiç kaçan emi kayra kaytarılbayt, kaytbayt, ijaralbayt da dep, oşo 20 gün Kazakistan'da Manas ayttıp, anan bir valetka akça salıp berip kanararına, kalem aksına, anan üyüne kempirini alıp gelgenin oşol ustatım Omar Sultanov aytıp bargan da. Oşonda dele üyü naçar eken deyt. Jaşoosу naçar eken deyt. Oşo Sakeng em kийин даңктап жүргөн ошо мамлекет ошол убагында кыргызбайчылык ардактабаган. Анага таттуу эженин тагдырын өткөндө айтпадымбы? Эми ушул Назаркул байкени тиши жок. Карасам тиши жок. Тиш салып бере калар менде пул жок дегендей бир кабыргам кайышты көрүп алып, жупуну кийинип жүрөт. Эми жана шакылдап сайраган деле жөн чыгарбайт экен, мындай өзү тамада өңгөнүп алып баруучу болот. Ушул театрдын жетекчиси Азиз Батыр, фамилиясын унутуп атам. Деле чыгарган кишисин аябай мактап, айга күнгө теңебөдө уйкаштырып сүйлөгөн шакылдаган жигит. Эми ушул Назаркуловду ардактап отургузуп, айлык берип, анан мындай көмөктөгөн ошол. Анан тирүүсүн ардактап алсак, анан ага тиш салып берип мындай байке деп бетине мындай крем сүйкөп дегендей, турмушун жеңилдеткенге кийим алып берип, ушундай айлык коюш керек да мындай кишилерге. Жөн эле биз Манас дей бербей, мына тирүү жүрөт. Жакшы Манасчы. Жана ортодогу Манасчы дебегендерден төөлүгөдө Манасчы ушу. Живой Манасчы жүрөт го. Көч тулаган, мектеп тулаган, сабак тулаган киши. Анан ушу жөнүндө айтайын дедим. Анан мага бир белги болду, ошо жанагы чоң эмгекти жазып атканда, ушу
Назаркулбайке алдыман чыкканына аябай сүйүндүм да. Баягы ишенимде жүргөн кишим мен да кыргызча. Анан экинчи тема мына бүгүн интернетти жарды деп берип атат го. Экс депутат болуп калды Айтор. Ошол мурдагы депутат, эркек депутат деп жанагы блогерлер жасат, эмне депутат деп жасат. Анан ким жанагы Атасов Шайлообек келип сессияда сүйлөбөдү. Мен кайра уктум. Уктум дагы бул Шайлообек мырзаны мен бир-эки жерде сындагам, сүйлөгөмүн. Жанагы сөймөйүн кесе беле министрлердин орун басарларын жана келип отуруп тизип алып отуруп эле баягы Текебаевча эле сөймөйүн кесе беле басмырлап кимде да ошондой бар болчу. Адаханда дагы аябай тиги адамдык аброюна чейин асылып жанагы дагы бир депутат бар го, Кочкорбаевпы эмне деген депутат бар, абдан мындай такап сүйлөйт го, сөймөйлөрүн кесеп. Маселен Нарматова, алар деле силердей адам баласы, экинчиден мамлекеттик кызматкер, президенттин мындай айтканда командасында өлкө жүгүн көтөрөм деген кызматкерлер да. Анан аларды орой айтканда мындай аялы катының арча эле ушу такап алып эле ушундай катуу айтасыңар да кейде депутаттар. Өзүңөрдүн деңгээлиңерди көрсөтөсүңөр, сабатсыз деңгээлиңерди, орой деңгээлиңерди ушундай көрсөтүп турасыңар да, ошонун бири ушул жигит эле. Мен аны ошондо айткам, ал жооп болбоду. Андан кийин да өткөндө Түркияда жатып алып, президентти жалаң жанагы эмди Сумбулдар ороп алды деп. Сумбул эмне десе жанагы Түркиянын сериалындагы бир зайпана жанагыдай интригаларды уюштурган кишини айтат экен Сумбул деп. Ошондой Сумбулдар ороп алды деп. Анан мен ошондо айтпадым. Баягы Сумбул дегениңди ачык айтпайсың байланай. Санабайсың, мен жакында ачып берем деп. Илгертелин ушундай, жакында эле ачып берем, эмки да ачып берем. Илгери Раматылык Мелисиним Эшимканов Асабага берчү. Фамилия берип туруп, анан ошо кылмышкер министрди же болбосо мындай кылып кыл деп дүңүнөн айтып туруп, анан эмки да ачып беребиз деп койчу. Анан мен аңдычумун эмки да ачабыз деп. Жок, эмки да ачылбайт. Каалаган киши ачылат, каалаган киши ачылбайт. Ошонун артында кеп бар экен. Илгери биздин Нарнапкомдун биринчи секретары мен областык газет иштеп жүргөндө Матен Сыдыктын да ошондой ыкмасы бар болчу. Партбилетти бияка коюп кой деп. Анан эле ал башкармалар кийин иштеп калчу. Анан ушак жүрчү, кечинде салам айтат экен деген. Ушундай кыязда айтканы өткөндө. Анан мага жаккан эмес да, атын айтыш керек. Бүгүнкү мына сессияда сүйлөгөнүн батырдык деп эсептейм, ачык айтканда. Батырдык. Көзмө көз келип баарын ачык айтты. Жарыя кылды, шардана кылды. Бул намыс, кайрат. Кыргыздын байыртадан келаткан эрдиги бул өзү. Кыргыз эл ошон үчүн айтканда, баш кесмек бар, тил кесмек жок деген улуу макалы бар. Мына, башты кессең да тилди кесе албайсың деген айтты. Ошол ким жөнүндө айтты, мына баш прокурор Курманкул Зулушев жөнүндө катуу айтты го. Мен артыман түшүп алды 2 жылдан бери. Мына акыры максатыңызга жетти деди, жеттиңиз деди. 900 кишини деп ойланайын, 900 адамдын убалына калдыңыз дегенде айтты. Ары бери чайкабат. Анан ошондон улам эске келет. Мындай Зулушев мындай менимче милосердный орусча айтканда эле жигит өңдөнөт мага мындай мырзага. Билбейм, андай ошондой иштерге барса бүгүн катуу айтылды. Жылма жүрүп ошондой иштерге барган кишилер да болгон. Илгери Матен Сыдыкты кайра айтайын. Матен Сыдыктын бийлик учурунда обком биринчи секретары болуп турган үчүндө 20дан ашык мамлекеттик кызматкер партиянын катарынан чыгарылган. Биз ошондо санаганбыз. А кезде Компартиянын, Коммунисттик партиянын катарынан чыгарылып, белет тапшырылгандан кийин кирет деген сөз болчу. Ал жеткен жана жазанын чеги болчу да, андан кийин эч ким кызматка алынчу эмес. Ал ошо кордук көрүп, душман катары, мамлекеттин душманы катары көрүлүп, жек көрүлүп өтүп кетчү байкуш. Ичип да кетчү, жанын кыйып да жиберчү, анан тентип да кетчү. Кыскасы адам тагдыры кыйратчу да. Анан ошончо кишинин ошондой чайкалып атса, күнөөсү чайкалып атса, күнөөсү күнөөлөнүп атса, мындай фактлар болуп элатат. Адам тагдыры деген бар да. Аркы берки дүйнө деген бар, улуу жараткан деген бар, сурак деген бар, ишенимдер бар да. Анан ошону ойлонуш керек адам пенде. Жалаң эле бийликтин күчүнө салып, жанагыдай кордоп, зордоп, басмырлай бергенде артында сурагы болот, артында кысасы болот, артында убалы болот, соогу болот.
Анан андай кылган туура эмес. Бул Атасов мырза ошону бүгүн ачык айтып атат. Президентти мындай кишилер ороп алганын ачык айтып атат. Зулушев президентпи же Садыр Жапаров президентпи деген суроону коюп атат. Анан кийин катып айтты да чындыгында. Мен Матраимов миллионер. Мага мен ошонун кишиси деп атасыңар. Кана айткылачы айланайындар деп атат. Кайсы мамлекет саясатчы Матраимов менен жүргөн эмес деген. Туп-туура айтты. Түз айтты да. Бетке айтып атат. Бетке айтканы жагып атат да. Мындай кыйшаңдабай бетке айтып атат. Спорт үчүн деп атат. Мен Матраимовго окшогон далай киши менен байланыштым деп атат. Спортту көтөрүү үчүн. Деп ошол кайраты мага жакты. Өткөндөгү сынды. Анан ал жанагы бир кезде казинону ачканды колдогонумду мына орозо күнү мен кечирим сурайм элимден деп шуну да туура айтты, ачык айтты. Казино деген ал өзү казино мусулманчылык эмес, деле адамгерчиликке дагы туура келбеген иш өзү. Казино деген. Мен аны убагында айткам. Казино, кумар деген мен ушу мактанып коеюн, мен студент кезде ойношчу жанагы тринка деген. Мен такыр шыгым жок ушул. Жанагы казино эмес, жанагы тринка дегендерге, анан эмне деген карта оюндарына акча таштап ойногонго. 21 деген оюнга бала кезинде шыгым жок да. Кумар оюндар, себеби чоң атамдын тарбиясы ошондой болгон. Ал эми кумар да. Карандай кумар. Бири-бирин алдоо. Анан эми казиного ошол кечирим сурады эл алдында. Бул эрдик эме эмне? Бул намыс. Анан кийин эми мен ал иним айтайын, көп сөздү айттым, элдин баары көрдү, аны мына 80 просмотр болуп кетти, көрүүчүлөр 80 000 болуп. Анан көрдү го деп айтам, мен ал иниме бир мындай кайрат айткым келет да. Мына мындай акыл айткым келет. Иним мындай ачык, ошондой эртеби кечпи акыры мына ачыкка чыктың да. Өзүң чыктың, бирөө аркылуу эмес, жанагы блогер, адвокаттар менен эмес, өзүң тик айтып чыкканың мага жакты. Жана тилиңди кесип алса дагы тик айтып атасың. Бул жакты мага. Жуда жакты да өзү айткандай. Анан эми мындай акылман сөз бар. Убактылуу, бул Чыңгызхандын сөзү болуу керек эле. Убактылуу утканча, убактылуу утулган ийби, жакшы деген Чыңгызхандын сөзү бар да. Убактылуу уткан коркунучтуу ал. Убактылуу андан көрөк утулган жакшы да. Ал чыныгы сен айтып атасың, Кудай буйрса келебиз деп. Ошол үмүт менен ак иштеп, так иштеп, азыр жашсың мырза. Али алдыда. Ошол түз жүргөн адам акыйкат, муну Мойтека айткан. Мына көлдүн бугуруусунан Жетакен улуусу бугуруусунун алдаяр тукумунан уругунан чыккан Мойтека айткан. Биринчи ушу эме ушундай насаат сөзү бар да, биринчи эмес, ал Конфуцийде деле бар ошондой маанидеги сөздөр. Ал киши айтып атат. Ушул баары алдыда деген да. Жанагы акылсыз, акылдуу адам энеден акылдуу төрөлсөң да, акмак чөйрөгө туш келсең, ошо чөйрөнүн сазынан чыкпай каласың дегенде бар да. Азыр биздин чөйрө абдан бузулду. Айрыкча кыргыз коому. Канчалык мына башчыларыбыз аракет кылып атат, канча эмне болуп атат, эл тил деп какшап атабыз, манас деп какшап атабыз, интеллигенцияң гана, кана эл, кана коомчулук. Бул жерде пост жазат, атын жазбайт. Башын кумга тыгат. Чыгып сүйлөп, ошолорду колдобойсуңар, эл деген, журт деген ошол да. Жакшылыгыңды колдоп ал. Ал колдоосуз эле митингге кыйкырып чыкпай, кагаз жүзүндө, конференцияларда өзүңөр мындай кайрылуу жасап дагы колдосоңор болот. Ошолорго моралдык сөзүңөрдү айтып жакшы. Мына мындай ачык айтып колдоо деген болот. Анан эми мынабу мен жанагы убактылуу утканча деген сөздү айттым. Эми Лев Толстойдун да бир мыкты сөзү бар. Жазганы бар да. Ар бир мүдүрүлгөнүңдү каргаша деп санаба дейт. Мүмкүн ошол бакты таалайың дал ошол жерден башталат деп. Мүдүрүлбөс адам жок. Жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт. Ошону оңдоп кетүү. Ошону кайта баспоо. Конфуций айткандай, чыныгы каталык, мойнуна алып оңдолбогон каталык дейт. Көрдүңбү? Мойнуңа алып атасың, мырза, жакшы каталыгыңды. Бирок ошону оңдош керек. Мына оңдойм деп кадам таштап атканың, бүгүнкү ачык айтканың, жанагы Мойтек айткандай,
Hakikatlik bolboso, kalыстык bolboso, hiç kaçan adalettlik bolboyt деп атат. Келечек болбойт деп атат. Мойдак айтып атат. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн акыйкат болгондо, калыс болгондо, намыс болгондо, кайрат болгондо анан келечек болот, мырзалар. Ошонун бир мисалын, бир фактысын мына атасы көрсөттү. Каталыгын да мойнуна алып атат, ачык айтып атат. Мына ушундай болуу керек. Коом ошондо өнүгөт. Анан башкаруучулар да Кудай эмес, алар да эсине келет, алар да ойлонот, жаза басканын ойлонот да. Анан Кудай аждарга айланып калгандан Кудай сактасын. Аждарга айланып, көз көр болуп, кулак кар болуп калгандан Кудай сактасын. Саламатта болуңуздар.